Айтурган Тургунбекова Талаш шаардык Баластан балдарга билим берүү борборунун тарбиялануучусу. Ал соңку 10 жылдан бери аталган борбордогу бий иримине катышып, оозго аларлык ийгиликтерди жаратып келет. Жакынкы арада ал эскерүү поезди аталышындагы долбоор аркылуу Москва шаарында болгон. Долбоордун алкагында улуу атамекендик согуш мезгилинде окуя орун алган тарыхый шаарлар менен таанышып келишкен. Ага Орто Азия боюнча 200 окуучу барган. Ал жакта 80 жылдыгына карата аябай даярданып жатышыпты. Кыргызстан жөнүндө да музейлер көп болду. 14 күндө аябай көп музейге барганбыз. Анан өзүмө эске алган бир музей бул Минск шаарына барган 1418 кадам деген музейге бардык. Ал жакта 1418 күндө эмне болгон, биздин баатырларды эмнелерди кылган, алар эмнелерди өзүнүн башынан өткөздү, ошонун баарын айтып беришкен. Бизге бул долбоор тарыхый музейлерди көргөздү, тарыхый өстөрүнүн жерлерин көргөздү жана ошондой эле биздин кийинки келечегибизге бул баатырлар өздөрүнүн салымын кошту аябай. Баластан балдарга билим берүү борбору жаңы окуу жылына даярдык көрүүдө. Мында оңдоп түзөө иштери бүткөрүлгөн. Борборго Талас район шаар боюнча өнөрлүү балдар келишет. Алар 10 түрдүү ийримдер боюнча билим алышат. Ага кошумча дагы жаңы ийримдердин ачылышы күтүлөт. Быйылкы окуу жылында дагы элдик аспаптарда ойноо, комуз, ооз комуз, домбура, гитара ошого мугалимдерди чакыруу иштери жүрүп жатат. Балдардын шык жөндөмүнө жараша ошол ийримдерге алып келиш керек да. Баланын өзүнүн каалоосу болуш керек. Анан бул эки каалоо анан кийин шык жөндөмү бириксе, бул балдарды чыгармачылыкка тарта алабыз да. Балдардын билим деңгээлин, логикалык ой жүгүртүүсүн, таланттын чыгармачылыкка болгон кызыгуусун арттырууда мектептен тышкаркы билим берүү борборлорунун ролу чоң. Бул мектептен тышкаркы биз деген мугалимдер бу жерде чыгармачылыктын үстүндө иштешет. Мектептин программасынан тышкары кайсы мисалы сүрөттөн болсо, бала эмнеге кызыгат, ошол азыркы учурда талаптардагы технологиялардын боюнча кандай сүрөттөрдү иштесе болот. Негизи мектептин программасынан тышкары программа түзүлөт. Талаш шаарындагы балдар билим берүү борбору Баластан бул ЮНЕСКО клубу, Евразия ассоциациясынын мүчөсү. Ошон үчүн толук мүмкүнчүлүк бар. Биз эл аралык фестиваль, конкурстарга ошол окуучуларды алып чыгуу. Эң биринчи максаттарыбыз ушул да. Баластан балдарга билим берүү борборунда 1,5 миңден ашык бала билим алат. Алар үчүн бардык шарттар каралган. Кабыл алуу 1 сентябрдан 10 сентябрга чейин жүргүзүлөт. Балдар өздөрү каалаган ийримдерге катышып, акысыз билим алып, эл аралык кароо сынактарга катышса болот. Чолпон Сабитова, Элхан Арстанбек уулу, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары.